үй бүлө курууга даярдык болбой туруп үйлөнгөндөрдүн жашоосу кандай болуп атат? Жар тандоодо алгач жарды эмес, биринчи өзүбүздү жакшы таанып билип алсак, анан жар тандоого өтөт экенбиз. Жана өзүмдөн кеткен катачылыктарды, жана өзүм койгон максаттарымды салыштырып, ошонун арасынан тизмектеп. Assalamu alaikum. Мен качан үйлөнөм семинарынын 3-жолкусуна катышып жатасыз. Эмне пайдаларды алдыңыз? Алейкум ассалам. Негизи айтылат го, үй бүлө курууда баланын тарбиясы энени туура тандоодон башталат дейт. Ансыңар сабакка келип, устаздардан сабак алып, өзүбүз үчүн, акырет үчүн пайда алып атабыз. Семинарда эмне темалар болуп атат? Семинарда биринчи тема эле ошол, үй бүлө курууда жубайды туура тандоодон. Ички сырткы неме маселелерди, ошол бала тарбиясы тууралуу болуп атат. Семинардан пайда алдыңыз, Ооба, алып атабыз, шүгүр. Башка өзүңүз сыяктуу мисалы турмуш кура элек жаштарды чакырат белеңиз бул жака? Албетте, чакырат элем, анткени буга чейин көрүп атабыз. Үй бүлө курууга даярдык болбой туруп үйлөнгөндөрдүн жашоосу кандай болуп атат? Мисалы, моралдык жактан, материалдык жактан даяр болбой туруп үйлөнгөндөрдүн жашоосу бир аз кыйынчылыктуу болуп атат азырчы. Ошол себептен азыркы бойдок бардык досторду, туугандарды чакырат элем. Анткени бул жакта дүйнө акыреттин пайдасы бар, анткени жашоо үчүн. Чоң рахмат. Assalamu alaikum, Алтынбек мырза. Устаз Акимжан Ажергешевдин "Мен качан үйлөнөм" семинарына катышып жатасыз. Кандай пайдаларды алдыңыз? Алейкум ассалам. Устаздын сабактарынан жакшы эле пайдаланып атабыз. Устаздын темалары өтө кызыктуу, мындай. Баары. Эң башкысы үй бүлө баалуулуктары тууралуу темалар өтүп атат. Ошо качан үйлөнөм, ошондой эле. Ошо биз өзүбүздүн келечегибизди азыртан үйрөнүп, ошого даярдык кылып атабыз. Жар тандоодо эң алгач эмнесине көңүл бурушубуз керек экен? Жар тандоодо алгач жарды эмес, биринчи өзүбүздү жакшы таанып билип алсак, анан жар тандоого өтөт экенбиз. Өзүбүздү билсек, өзүбүзгө ылайыктуу жар тандайбыз. Оңой болот экен баары. Буга чейин өзүңүздү даярмын деп элестетпейт белеңиз? Буга чейин өзүмдү даяр деп элестетчүмүн, бирок ошондой эле устаздын сабагынан кийин көп нерсени билбептирмин. Ошо устаздан үйрөнүп атабыз. Эми даярданып атабыз дагы жакшылап. Чоң рахмат. Assalamu alaikum, Даниэль мырза. Устаз Акимжан Ажергешевдин "Мен качан үйлөнөм" семинарынын 3-жолкусуна катышып жатасыз, Кандай пайдаларды алдыңыз? Алейкум ассалам. Устаздан алган сабактарыбыздын эң эле биздин жашообузга, коомго тийгизген таасири абдан чоң. Бул биз 3 сабакта тең алып жаткан, мисалга алсак, илим деп да алсак болот бул нерсени. Анткени себеби мамлекет өзүбүздүн кичинекей мамлекетибизге ошол нерсени илим катары берип, өзүбүздүн үй бүлөбүздү куруп калуу максатыбыз. Агайыбыздын берген сабагынан алган жыйынтыктар абдан чоң. Бул нерсенин үстүндө иштөө үчүн башкаларга да сунуштайм. Барыңыздар келип, агайыбыздан сабак алышыңыздарды күтөбүз. Ар бирибиз өзүбүздүн катарыбыздан көрөбүз деп толук ишенем. Чоң рахмат. Буга чейин өзүңүздү турмушка даярмын деп элестетчү элеңиз? Жок, буга чейин өзүмдү турмушта элестеткен эмесмин. Анткени себеби агайдын алган маалыматтардын үстүндө иштеп, жана өзүмдөн кеткен катачылыктарды, жана өзүм койгон максаттарымды салыштырып, ошонун арасынан тизмектеп, өзүмө сиңирип, жакшы нерселерди алып жатамын азыркы убакытта. Абдан шүгүр, жакшы. Чоң рахмат.